Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Дагы бир жолу онлайн сабакта көрүшүп турганыма аябай кубанычтамын. Биздин бүгүнкү темабыз сүйлөмдүн бир өңчөй мүчөлөрүнө коюлуучу тыныш белгилер. Баарыбыз дептерлерибизди алабыз дагы сабакка көңүл бурабыз. Мен өткөн сабакта силерге бир нече тапшырмаларды бергенмин. Ошол тапшырмаларды аткарган окуучулар баарыңар азаматсыңар. Сабакты баштоодон мурда мен силерге макалдарды толуктоо деген оюнду ойноткум келип турат. Баарыбыз дептерлерибизди ачабыз дагы бүгүнкү теманы жазабыз. Чын Куран айынын 3-ү. Тема бир өңчөй сүйлөм мүчөлөрүнө коюлуучу тыныш белгилер. Андан кийин макалдарды толуктоо деп жазып туруп, макалдарды катарынан жазып кете беребиз, урматтуу окуучулар. Биринчи макал. Жамгыр менен жер көгөрөт. Уландысы кандай болушу мүмкүн? Баарыбыз ойлонуп, изденип табалы дагы дептерибизге жазалы. Экинчи макал болсо, ашың калса калсын, ишиң калбасын. Ал макалдын дагы уландысын таап, дептерибизге жазабыз. Үчүнчү макал. Эр жигиттин жакшысы азыраак сүйлөп, эмне кылат? Аны дагы таап, дептерибизге жазабыз. Төртүнчү макал болсо, билеги күчтүү бирди жыгат. Уландысы кандай эле? Бул макалды биз көп эле пайдаланабыз, урматтуу окуучулар. Демек, баардык 4 макалды тең жазабыз дагы уландысын кошо жазат экенбиз. Баарыбыз макалдарды жазып бүткөн болсок, анда кийинки мурунку өткөн сабакты кайталайбыз. Мен силерге өткөн сабакта суроолорду бергенмин. Сүйлөм мүчөлөрү канчага бөлүнөт? Силер жооп берүүгө аракет кылыптырсыңар, жөнөткөн тапшырмаңардан мен аны байкадым. Туура жооп бергендер дагы болуптур, туура эмес жооп бергендер дагы болуптур араңарда. Эми ошол нерсени тактап, далилдеп алалы. Сүйлөм мүчөлөрү өзү негизи 2 чоң топко бөлүнөт. Биринчиси бул баш мүчөлөр, экинчиси айкындооч мүчөлөр. Баш мүчөлөргө ээ менен баяндооч кирет. Ал эми айкындооч мүчөлөргө болсо аныктооч, толуктооч, бышыктооч кирет. Демек, баарысы болуп 5 сүйлөм мүчөсү бар экен. Ал эми ошол сүйлөм мүчөлөрү кандай болгондо бир өңчөй сүйлөм мүчөлөрү болуп калат. Аны дагы биз өткөн сабакта айтып бергенмин мен силерге. Демек, сүйлөмдө бир нече сөздөр бирдей милдет аткарса, бир эле суроого жооп берсе, алар бир өңчөй сүйлөм мүчөсү болот экен. Мына бул жерде сүрөттө байкаганыңыздардай эле бир өңчөй ээлер, бир өңчөй баяндоочтор, бир өңчөй аныктоочтор, бир өңчөй толуктоочтор, бир өңчөй бышыктоочтор болот экен. Мисал келтиребиз. Айнура ак көңүл, акылдуу, назик кыз. Демек, бул жерде баяндооч кайсыл болот? Кыз деген сөз баяндооч болот. Мен силерге айтканмын, демек сүйлөмдүн акырында келген сөз ар дайым баяндооч болуп саналат. Кыймыл аракетти билдирбесе дагы. Андан кийин ээсин табабыз. Ким? Айнура. Анан ак көңүл, сулуу, назик кыз. Кандай кыз? Ак көңүл, сулуу, назик. Демек, бул жерде бир өңчөй аныктоочтор катышып атат, урматтуу окуучулар. Баарыбыз өткөн теманы эске түшүрүп алдык, туурабы? Эми жаңы теманы баштайбыз, урматтуу окуучулар. Биздин бүгүнкү темабыз сүйлөмдүн бир өңчөй мүчөлөрүнө коюлуучу тыныш белгилер дейт. Тыныш белгилер дегенди биз түшүнөбүз, урматтуу окуучулар. Тыныш белгилерге чекит, үтүр, тире, дефис, тырнакча,
суроо белге, илеп белге жана башкалар кирет. Ал эми ошол тыныш белгилердин ичинен сүйлөмдүн бир өңчөй мүчөлөрүнө кайсыл тыныш белгилери коюлат экен, азыр баарыбыз көрөбүз. Эгерде бир өңчөй сүйлөм мүчөлөрү бири-бири менен интонация аркылуу байланышса, араларына үтүр коюлат дейт. Мисалы, Айнура сулуу, акылдуу, назик кыз. Бая айтып өткөндөй эле бул жерде 3 сөз биригип келип, бир суроого жооп берип атат. Сулуу, акылдуу, назик. Алардын аралары интонация менен байланышып аткан үчүн үтүр белгисин коебуз. Андан кийин бир өңчөй мүчөлөр байламталардын жардамы менен өз ара байланышат. Байламталар дегенибиз өзү эмне? Ошол жөнүндө дагы эске түшүргүлө, урматтуу окуучулар. Демек, сөздү сөз менен же болбосо эки жөнөкөй сүйлөмдү бири-бири менен байланыштырып туруучу кызматчы сөз түркүмдөрү алар, Менен, жана, да, же дагы толгон токой байламталар бар, урматтуу окуучулар. Бул учурда төмөнкү өзгөчөлүктөрдү эске алуу керек. Демек, байламталардын жардамы менен байланышып жаткан учурда бир нече өзгөчөлүктөр бар экен. Ошолордун баарысын азыр билип алабыз. Биринчи өзгөчөлүгү. Бир өңчөй мүчөлөрдү жана, менен сыяктуу кайталанбай турган байламталар байланыштырса, араларына үтүр белгиси коюлбайт. Мисалы, бул ишке айыптуу Айеке менен Берен дейт. Бул жердеги бир өңчөй сүйлөм мүчөлөрдү менен байламтасы байланыштырып турат. Ошондуктан алардын араларына үтүр коюлбайт. Андан кийинки өзгөчөлүк болсо, же, да жана башка байламталар бир өңчөй мүчөлөр менен кошо кайталанып келе беришет. Алардын араларына үтүр белгиси коюлат дейт. Мисалы, Жапарды Айша да, Уулжан да чоң кубаныч менен каршы алышты дейт. Демек, же, да байламталары кайталанат экен да. Ошол бир өңчөй сүйлөм мүчөлөрүнүн арасында бири-бирин байланыштырып атат, бирок кайталанып атат. Ошондуктан алардын араларына үтүр белгиси коюлат. Үчүнчү өзгөчөлүк болсо, же болбосо деген байламталар кайталанып келсе, үтүр менен ажыратылат. Мисалы, Сугатка же Бек турсун, же Айша, же Алым барат. Демек, бул дагы кайталанып аткандыгы үчүн аралары үтүр белгиси менен ажыратылат. Баарыбыз жаңы теманы түшүнүп алдыкпы? Эми 82 беттеги 168 көнүгүүнү ачабыз дагы. Ошол көнүгүүдө берилген текстти көчүрүп жазып, калып кеткен тыныш белгилерди коюп чыгабыз. Демек, баарыбыз көнүгүүнү аткарабыз, урматтуу окуучулар. Ушуну менен бүгүнкү онлайн сабагыбыз жыйынтыкталды. Түшүнбөй калган суроолоруңуздар болсо, мага кайрылыңыздар. Үйгө берилүүчү тапшырма 169-171 көнүгүүлөр. Кийинки онлайн сабактарда көрүшкөнчө сак саламатта тургула балдар.